Жоламан Шаршенбеков бойдокчулук менен коштошту. Париж Олимпиадасында коло медаль жеңген балбан Жоламан Шаршенбеков бойдокчулук менен коштошту. Бүгүн 23-сентябрда Айхандын кыз узатуусу талаш жергесинде өтүп жатат. Маалымат булагы Супер ТВ. 10 секунд тынымсыз колча кылабыз. Жаштарга кулубузу! Бара келди. Анан кийин Кыргыздын каадасы салтуу. Рухий Мураста 3 жаштагы бала көчөдөгү ажаткананын чуңкуруна түшүп кеткен. Ажатканага түшүп кеткен наристе куткарылды. Бүгүн 23-сентябрда Бишкек шаарынын Октябрь районуна караштуу Рухий Мурас конушунда ажатканага түшүп кеткен 2021-жылы туулган бала аман эсен куткарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 5 куткаруучусу жерине тартылып, атайы шаймандардын жардамынан ажаткананын ичине кирип, баланы аман эсен алып чыгып беришкен. Баланын абалы туруктуу. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ысык-Атада документтер жасаган жана жер басып алган экс-чиновниктер кармалды. Ысык-Ата райондук ИИБдин мурдагы башчысы жана Ысык-Ата районунун ЖЭК айыл аймагынын жайыт комитетинин мурдагы төрагасы кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан документтерди жасалмалуу, объекттерди мыйзамсыз басып алуу жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ысык-Ата райондук ИИБдин мурдагы башчысы ААК жана Ысык-Ата районунун ЖЭК айыл аймагынын жайыт комитетинин мурдагы төрагасы РТР кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 2023-жылдын РТР жайыт комитетинин отурумунун протоколун жасалмалап, ААКга ЖЭК айыл өкмөтүнө эс алуу аймагы үчүн 2 гектар айыл чарба багытындагы жер участогун мыйзамсыз бергени аныкталган. Көрсөтүлгөн жерге туруктуу имараттар курулуп, АРЗ жер эс алуу борбору болуп уюштурулган. УКМК мыйзамсыз берилген мүлктөрдү мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштерди улантууда. Маалымат булагы Маалымат Кейжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Камчыбек Ташиев түндүк түштүк кылып бөлгөндөр менен аяосуз күрөшөбүз. Мамлекетти бөлүп жаргандарга каршы аяосуз күрөш болот. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Мамлекеттин ичинде эле мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга, кландарга бөлүнүп алып, мамлекетти оң-сол, ылдый, өйдө, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөр менен аяосуз күрөшүбүз керек. Кыргызстан бир муштум болуп өнүгүшү керек. Бир регион өнүгүп кетип, экинчиси калып калбайт. Баарыбыздын максатыбыз өлкөдөгү жашаган жарандардын турмушун оңолушу керек. Баарын тегиздеп койдук деп айтпайбыз, ага убакыт керек экен. Кээде убакыт жетпей калып жатат. Садыр Жапаров башында турган бийликтин келгенине 4 жыл болот. Кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, аны көрүп жатасыңар, деди Камчыбек Ташиев. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Камчыбек Ташиевдин той ысырапкорчулугун токтотууга жардам берүүсүн суранышты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин той ысырапкорчулугун токтотууга жардам берүүсүн суранышты. Кыргыздын тою бөлмөк болду. Биздин убактыбызды, акчабызды да алып жатат. Кээ бир жерлерде төбөсү көккө жеткендердин тою үйдө эле болуп жатат. Эл деле тажап бүттү, деди Ташиев. Мен катуу киришишим керек экен да, деп жандагыларды күлдүрдү. Маалымат булагы Сереп Медиа. Дегендагы ресторанда 6-7 саат жайын кылып алып, бүткүл дүйнө, азыр эл тажап эле бүттү Камчыбек. Баягы эле ыр, баягы эле музыка, баягы эле кайталанган. Мен катуу киришишим керек экен да. Анда да катуу киришем, мен бир киришсем болот. Анан Куда кааласа. Амин.
Жалауатта жөлік пул алчулардан пара талап қылған қызматкер қармалды. Жалауат облысында еңбек социалдық қамсыздық және миграция башқармалының қызматкері жарандардан системалы түрде ақша талап қылғаны үшін қармалды. Бұл туралы УКМК-дан білдірішті. Базар Қорған районының жашоочулардың бірнеше жолы арыз және даттамалар менен түшкөндүктөн УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 2-бөлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалауат облусунун Базар Қорған райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгындагы туруктуу жана акча чогултуу системасына бөгөт коюлду. Натыйжада 19-сентябрда аталган башкармалыктын жетекчиси Адизи кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган жаран социалдык жөлүк пулдарды, тактап айтканда, үй бүлөгө көмөк төлөмдөрүн төлөө маселелерин тездетүү жана оң жагына чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын аз камсыз болгон жарандарынан пара талап кылганы, ошол эле учурда мыйзамсыз аракеттери сот органдарынын уруксаты менен жашыруун видео камерага тартылган. Ошондой эле Жалауат облусунун Базар Қорған райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жетекчилигинен аталган фактыларга тиешеси бар экендиги текшерилет. Учурда аталган фактылар боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат Благай, Сереп Медиа. Ассалаmu алейкум, жамаат, Кочкор ата, аттарыңыз бар. Бизге Матис келди, туугандар. Матис 2 автомат коробка. Кимге запчасы керек болса, Кочкор ата, аттарыңыз бар, биле бересиңер.